Düğünü kezdim, azap çektim. Долбоору ушундай жакшы маанайда бүгүнкү чыгарылышта Рыскелди менен Гүлизанын эң сонун чыгармасы үчүн биз катыраак кол чаап коелу. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, акыркы соңку чыгарылыштарда бизде Нурсейитке Кармелита деген айым келип экөө таанышууга кеткен. Азыркы убакта биз убакыт берейин деп чечтик. Кийинки чыгарылыштарда экөөнүн ортосуна болгон мамилени биз сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле биринчи сезон башталгандан бери биздин долбоорго талапкер болом деп каттоодон өткөндөрдүн саны бүгүнкү күнгө карата 200гө жетти. Эфирге келип кеткен талапкерлердин саны 50дөн ашса, биз жолуктук долбоору ачылгандан бери 4 жуп үйлөндү. Катыраак кол чаап коюңуздар. Жашоодогу мырзалардын биринчи максаты үйлөнүш, үй алыш. Ал эми эгерде сиз үйдү каяктан аларыңызды билбей жатсаңыз, Кыргызстандагы эң мыкты курулуш компаниялардын бири Кут курулуш компаниясын сунуштамакчымын. Анткени сапаты жагынан эң мыкты, баасы дагы сиздин чөнтөгүңүзгө ылайыктуу жана көп жылга чейин пайызсыз алсаңыздар болот. Кут курулуш компаниясы Кыргызстанды жаркыратып, эң сонун үйлөрдү куруп жаткан убагы. Жана сырттан дагы талапкер болуп келем десеңиз, дагы ушул номерлерге байланышыңыздар. Биз жолуктук долбоорумда болушунча колдон аракет кылып, Рыскелди менен Гүлизаны бириктиргенге аракет кылдык, бирок экөө бириккен жок. Биз ушул Рыскелдиге да, Гүлизага дагы белгилей айта кетсек, сырттан талапкерлерди күтөбүз. Ал эми мен бул жерде катышуучуларга да сыр болсун, жана көрүүчүлөргө да сыр болсун. Арген, берчи. Мо тарелканы эмнеге алып чыкты деп ойлойсуздар? Микрофонго айтабыз, микрофонго. Беріңіз. Дагы ойлонуп табыңыздар. Сындырасыңар. Мен ойлойм, жана домбура кылып жарамазан айтасың. Мен ойлотам, канат байкен жени келип атат, тарелка сындырат деп. Жок. Туулган күн эмеспи, ентайсын? Жок, табыңыздар. Менимче тарелкага бирдемсе салып, бизге ос тийгизесиз. Жок. Айыма туура айтчыдай болот. Эмне себептен мен тарелка алып чыктым? Биз жолуктук долбоорун эмнеге тарелка көп айтылат? Билбейм, өтө кооз тарелка экен, анан бир реклама кылайын деп атышпайсыздар. Жок, рекламаны минтип кылбайбыз, анткени бизде апамдын чайы Кут курулуш компаниясы гана реклама болот.
Ойлонолу. Жолдош жакындаган да кичиле. Ойлонуңуздар. Иә. Кино тартканда неге сындырчу Кино эле? тартылган эмес. Биз жолуктук долбооруна тиешелүү тарелка. Жок. Биз жолуктук долбооруна ким тарелка сындырчу эле? Тапкыла. Максат белати? Жинегелде Көлдөн келген тарелкасын Максат. Ким ошондо микрофонго? Максат? Максат ким? Жок, анын девушкасы бар. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, Максат дагы, Алина дагы бизге талапкер болуп келген. Бирок 2-3 айдан бери экөөнү кыз жигит катары интернет желесинде бардыгыбыз көрүп атабыз. Бүгүнкү биз жолуктук долбоорунун чыгарылышына биз Максат менен Алинаны конок катары чакырдык. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Катыраак. Ой, баракелде. Браво. Катыраак кол чаап туруңуздар. Ассаламу алейкум, Максат мырза, куш келипсиз. Алина, куш келипсиз. Сиздерди көргөнүмө кубанычтамын. Максат мырза, бул тарелка сизге жылуу чурабайлыбы? Кыргызстан боюнча тарелкалардын амбассадору Максат мырзаны айтсак болот. Кандай жакшысызбы? Албетте бунун баардыгы тамаша. Биз жолуктук долбооруна сизде өзгөчө ассоциация калган бул тарелка сындыруу боюнча. Алина менен таанышкандан бери канча тарелка сынды? Болду анда. Алдыңкы чыгарылыштарда, алдыңкы минуталарда биз сиздерге аныктап беребиз. Дагы бир жолу убактыңыздарды бөлүп келгенге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Максат, урматтуу Алина, биз жолуктук долбооруна келгендерди биз кур кетирбейбиз. Анткени Орто Азиядагы эң даамдуу чайлардын бири апамдын чайы биздин демөөрчүбүз. Ошондуктан биринчи эле бүгүнкү чыгарылыш башталганда эле ушул апамдын чайын мен сиздерге белек катары берип койгонго уруксаат этиңиздер. Апамдын чайы. Апамдын чайы. Биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөрү, эгерде сиздер апамдын чайын каяктан табам десеңиздер, 7 областтын бардык жагынан тапсаңыздар болот. Апамдын чайы өтө даамдуу чай. Биз жолуктук долбоорунун тандоосу апамдын чайы. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Баштадык экранга, жакын келип беришиңиздерди биз суранабыз анда. Мен байке, моюн сизди карайынчы мен. Болобу сиздар? Же мону кичине кыйгатчыраак кылса болобу? Же бул прямой? Же нормально мондай, э? Мен буну карайын. Максат менен Алинага болушунча суроолорду беребиз. Даяр болуңуздар сиздер да суроолорго, э? Раз. Жаз эме Максат менен Алина отурат ошо экөө. Жок, мен сизге сурандым эле эжеке. Кечим сурайм. Жок, сен кете албайсың азыр. Алдынан айтканда. Жок. Что это деп сурап текшерип аткан. Жок, доска күтүп тур, кичине. Күтүп тур. Ал жакта көпчүлүк бар да, мен. Ошо күтүп тур доска, сен дагы күтүп тур. Сен үчүн важный да бул эми. Күтүп тур. Эми акшыйып карабачы мени. Жок, күтүп тур деп атпайсыз биз. Эме күтүп турушуң керек да. Жок, биз сени жөн эле кармап калбайбыз да, күтүп тур дегенден күтүп кой эми. Жок, аякты. Сен биз айтып атпайсызбы, суранып атпайсызбы сенден? Отуруп тур. Эфирди жандырып коюңуздарчы. Рыскел, сен ушунун айынан биз жаман жакшы көрүп келет. Эфир башталды. Азыр биз могул жакта силерди ар бир катышуучуну биз жөн эле отурускан жокпуз да могул жерден. Жок, вот шуну тандасың. Эми отуруп бериңиз эфирди сыйлап. Азыр сизде деген биринчи сезон эле сиз деген баягыда эле кетишиңиз керек болду. Сизди кайра эл алып келди да. Эл алып келгенден кийин жоопкерчиликти алып отуруп бериңиз бул жака. Дұрыс келді, эфир кетіп атат азыр. Эфир кетіп атат, кандай не кылганың бул? Сиз сыйлаңыз, мен не жаныма келип алдыңыз эми мондай болуп? Биз жолуктук долбоору өзүнүн чыгарылышын алдыга карай улайт. Биз жолуктук долбоорунда ар бир катышуучу, ар бирине эреже бар. Рыскелдини сиздер добуш берип кайрадан алып келгенсиздер, бирок биз дагы Рыскелдини катышуучу катары өзүбүздүн мойнубузга алып, ушул жактан өзүнүн
жубайын тапсын, ушул жактан өзүнүн жуун тапсын деп биз аракет кылып атабыз. Мына монча НТС телеканалы менен биргеликте 20дан ашуун киши иштеп кызмат кылып атабыз. Бул жерде биринчиден биз жолуктук долбоорунун жааматын сыйлабастык, НТС телеканалынын жааматын сыйлабастык, жана ошондой эле бул жерден биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүн сыйлабастык жана сиздерди сыйлабастык деп билебиз. Анткени ушул жерде турган катышуучулар башка жактан алыстан жумушун таштап бүт баары келип аткандыктар, ошондуктан урматтуу жалпы көрүүчүлөр, бул нерсени сиздерге биз ачыгын мындай чагылып эч кандай сүйлөшө албайбыз биз. Эч кандай сүйлөшө албайбыз. Сүйлөшөрүз ачык эле. Сүйлөшө микрофон бериңиз. Тиги жак отуруп алыңыз эреже боюнча. Жок, мындай кылалы. Азыр сен мени жамандап атасың да бул жактачы. Жок, жамандагандык эмес. Анан мындай тигиндей депчи. Мындай мисалы үчүн 12де баштала турган болсо, жок, сиз эме отурсаңыз биринчи сүйлөшөлү эреже боюнча. Сиз көрүүчүлөрдү да сыйлаңыз, катышуучулар да өзүнүн пикирин айтсын. Келиңиз. Жок, сиз келиңиз. Сиз экөөбүздүн достук мамилебиз сыртта. Бул биз жолуктук эфири. Азыр бул жерде мени жамандап атасың да, Канат. Айткылачы, мен жамандап атамбы? Жок. Сыйлабайт, биринчиден. Экинчиден, НТС каналы жамаат сыйлабайт, анан элди сыйлабайт деп. Бул эми жамандаганга келет да. Анан эми бул жерде Канат, мен 12ге деп башталгандан баштап мына башында ошентип келгенбиз да. 12-1ге деп айтат. Туурабы? Анан эми техникалык себептер менен байланып, мен түшүнөм аны. Кечигип калабыз, же болбосо башка нерсе болуп калат. Ушул жерге келгенде да 4 саат, 5 саат отурган күндөр да болгон да. Туурабы? Аны баарыбыз эле билебиз. Бул жерде катышуучулар да билет, сиздер да билет. Өзүңүз үчүн отуруп атасызбы же биз үчүн отуруп атасызбы? Кандай түшүнүп отурсуң? Өзүңүз үчүн отуруп атасыз да эфирде, биз үчүн отурган жоксуз да. Бизде көрүп атасызбы, канча камера тартып атат азыр? Жок, макул, мен өзүм үчүн отурган, мен буга чейин да кетем дегем, туурабы? Буга чейин да кетем дегем. Ооба, сизди биз кармап калган жокпуз го. Элдин каалоосу менен келдиңиз. Анда мен кетем деле, буга баягыда айткам да, ошондо эле кетип калыш керек эле. Азыр бул жерде мени жөн эле жамандап атасыңар да азырчы. Кеп жамандагандык эмес, бул жерде эфирдин маданияты болот да. Биз суранып атабыз, редакция менен суранып атабыз. Жок, мен да бул жакка мен редакцияга айткам да. Жок, сиз эмнеге келип атасыз? Бул жакка өзүңүздүн бактыңызды тапканга келип атасызбы? Сиз өзүңүздүн бактыңызды табыш үчүн биз сизге аракет кылып атабыз да. Сүйлөшүп отура беребиз да, азырчы. Бул сыртта чечиле турган нерсе да, экөөсүн. Эч кандай бул сыртта чечилбейт, эч кандай. Эми сиз сурангандан кийин сен азыр мени жамандап атасың. Мен ошол суроого эле жооп берип коеюн деп кайра келдим. Жок, кеп жамандагандык эмес, кеп адилеттүүлүк болуш керек. Бул жерде калыстык болуш керек. Эч кимди жамандабайт. Мен буга чейин айткам. Мен уксаң? Буга чейин айткам. Макул деген эжеке. Анан кийин макул деп мен саат 5ке чейин отурабыз деп 5те мен ал жакка барышым керек эле. Ал жерде мен курска жазылып алгам, акчасын бергем. Жана эле 6да отпадыңызбы? Жок, 5ке деп жазылган. Мен 5ке келем деп айткам. Жана эле 6га барып калышым керек деп айдыңыз. Мен 5те чыгып баргыча 6 болот да. Жок, биздин кал дегенибиздин себеби бар да. Ушул жака. Биздин да кал дегенибиздин себеби бар да. Биз мисалы биз жолуктук эфири болуп аткандан кийин бизде ар кандай жашоодо мындай убактысыз болуп калса бизден суранып деле кеткендер болот. Мисалы Гүлиза акыркы убакта суранып кетти. Анан биз азыр сизден суранып атпайбызбы? Сиз кетпешиңиз керек, сиз маанилүү болуп жатасыз, ушул жерге керек болуп жатасыз дегенде сиз түшүнүшүңүз керек да. Сиз мурда келбей калганыңыздын айынан сизге 2 талапкер келген, экөөнү тең кайра биз артка кайтарганга туура келген да. А мен сизден суранып аткандан кийин, терең суранып аткандан кийин сиз ошону түшүнүңүз керек да. Же мен сизге обязательно айтышым керекпи? Рыскелди сизге талапкер келди, күтүп туруңуз дешим керекпи? Жок, Канат, мындай да. Сиз экөөбүздүн дос мамилебиз өзүнчө. Бул жерден сиз деп сүйлөшөлү. Дос мамилебиз бул сырттан. Биз жолуктук долбоорунда достук, ини, туугандык деген жок. Биз могул жакта ар бир катышуучу. Именно мен тарапка сен азыр мындай кылып коетасың да, күнөөнү оодарып коетасың да. НТС сыйлабайт деп, биринчиден. Экинчиден, элди сыйлабайт деп атасың. Эми мен баарын эле сыйлайм, баарыңар бирдей көрөм, баарыңар сыйлайм. Бирок силер дагы биздин убактыбызды сыйлагыла да, биринчиден. Мына ушул жерде айтып коелу. Эми убакыт деген нерсе болот. Макул деп отура беребиз бизчи. Ачыгын айткандачы. Туурабы? Эми ушул нерсени да айтыш керек. Анан элди сыйлабайт, анан кийин биз сыйлабайт деп. Эми биз сыйлап ушунча отурабыз. Ачыгын айткандачы. Ушул жагы да бар да. Сиздин кайсы убактыңызды биз сыйлабай койдук? Отурабыз, келгенден бери отурабыз. Отурабыз? Жөн эле отурабызбы биз? Жок, келгенден бери отурабыз. Азыр биз 2-18-чи чыгарылышын тартып атабыз, Рыскелди. Биз 4-өөнү үйлөнттүк. Биз ар бир катышуучу өзүнүн бактысына 50ге жакын талапкер келди. Биз жөн эле отурабызбы бул жерде ошондо? Жок, алар үйлөнгөндөр жөн эле отурасында, маңдайлашып эле чай ичели мындай кылалы депчи. Таап кетип атат, мындай айткандачы. Келиңиздер, макул. Сиз аны элдин жаман ой пикиринен коркпоңуз. Эл мага деле жазса жаза берсин. Бирок мен адилеттүүлүк катары бул эрежени айтып кетишим керек да. Жок, эрежени айтканда дагы сиз азыр эмнеге сиз биз суранып атсак, эми
Сиз айтышыңыз керек да, анан эл сыйлап айткан кийин. Жок, сиз деген эмнеге биз суранып атсак, тогот постон келгин келет, менчи. Биз тогот посту кылып монтип келип алып, давай мен кеттим депчи, андай болбойт Мен давай деп кеткен, анткан жок мен. Мен ачуум келип кетти. Ачыңдачы. Ачууңуз келсин, мен деле ачуум келип атат, бирок эреже деген бар да. Келгиле, давайте биз эме кылбайлычы. Биз мындай Рыскелди мырза, азыр сиз экөөбүз аялдардай болуп айтышпайлы. Аялдардай болуп айтышпайлы, бирок сиз сурангандан кийин калып калышыңыз керек болчу. Сиз сурангандан кийин калып калышыңыз керек болчу. Ошого мен сиз могул жерден басып туруп кеткениңиздин айынан мен азыр элге кайрылып атам. Неге атайын буну эмне кылам? Эмне максатта кылып атасыңар билбейм азырча мен. Сен эмне максатта кылып атасың? Сиз эмне максатта кылып атасыз? Мен айтып атам, мен буга чейин кайрылгам. Талапкер келгенби, же келген эмес, мен билген жокмун да. Мен суранып айткан жоксуңар. Мен билген жок. Мен просто ошого айтып атам. Мен ушунча убакта бошотуп бериңиз эжеке, кечирим сурайм деп айтсам, эжеке айткан, макул, Рыскелди кетесиң деген. Жок, мен сизден суранып атамбы? Мен сурандым эле. Жок, Рыскелди мырза, сиз керек болуп атасыз дегенди түшүнүшүңүз керек да. Мен монча кишинин сизге да айтпашым керек эле да, мисалы сизге талапкер келгенин. Бул жерде мындай бардыгычы экөөбүздүн ортосунда мамиле бөлөк, бирок бул жерде сиз кетесизби? Сиз мындай болосузбу? Эгерде бул эфирден чыга турган болсо, Канат, мен сени суранам. Бул азыркы сүйлөшкөндөрүбүз же бир нерсе чыга турган болсо, мен ушунчалык колдон келишинче аракет кылам да, чыкпаганга аракет кылам да, мүмкүн болушунча. Анан мен силерге эфириңерге ийгилик, туура түшүнгүлө. Эгерде суроо талап боло турган болсо, сырттан сүйлөшөбүз. Микрофонго сүйлөсөңүз. Жок, микрофонго сүйлөбөйм, кечирип койгончу. Мен элден да кечирим сурайм, эгерде чыга турган болсо, бул жерде азыр жөн эле мени жаман көрсөтүп, жаманаттык кылып атасыңар да. Мен айткам, башында эле кетем деп, келгенге деле желание жок эле, эркекче айткандачы. Жок, эмнеге келдиңиз анда? Азыр неге мындай суроо бересиң азыр? Жок, сиз келиңиз, бул реалити шоу да. Мен сизди келип Рыскелди хайп үчүн карма деп же бир жерим айткан сөзүм барбы? Же хайп үчүн келип кой, бирөөнү сүйүп кой деймби? Мен всегда айтам сизге, туурабы, бирөө менен сүйлөшсөңүз да жакшы ниетте сүйлөшүңүз дейм. Келгенге эркекче желаниям жок болчу. Мен эч кимди бул жака кыйнап чакырган жокмун. Сиз эң биринчи мага айткансыз. Мен ошондо Анжелика менен Аймен барып түшүндүрүп айткам, мына Рыскелди катышам деп атат депчи. Мен сага айткан эмесмин аны. Кимге айттыңыз эле аны? Сиз мага айткансыз, биз жолуктукка катышкым келип атат деп. Мага айткан үчүн анан мен эмнени калып атасыз, айтыңыз. Давайте бул жерде элге бул жерден азыр эфирди токтотобуз. Жок, эфирди эч кандай токтотпойбуз. Эмнеге токтотобуз? Жок, сиз мен азыркыны чыгарбашыңыз керек. Жок, буну деген редакция чечет. Анткени сиз бул жерде мен сиздин жашоодо досуңузмун, бирок НТС телеканал биз жолуктук долбоору бул башка. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, бул жакта эч кимдин үстүнө сөз тийгизүү, эч кимди жамандоо, анан бул элге жаман көрүнүп калсын эмес. Кандай бизде ар бир катышуучу өзүн алып жүрөт, кандай сүйлөйт, кандай эметет экен, биз баардыгын сиздерге ачыктап бергенге даярбыз. Анткени бул биз жолуктук долбоору ушул катышуучулардын, талапкерлердин, ушуга окшогондордун бактысын табабыз деп, биз ушул жерде күнү түнү убактыбыз менен отурабыз. Мурда бир кишинин жашоосуна аралашып киришпесек, азыр 20 кишинин, 20 катышуучунун азыр ар бир арманы менен, проблемасы менен күлсө күлүп, ушулар ыйласа ыйлап, ушулар сүйүнсө сүйүнүп отурабыз. Биз жөн эле отурган жокпуз. Аны сиздер деле жакшы билесиздер. Бул жакта катышуучулар деле жакшы билет. Ошондуктан биз бул проектти Анжелика Кайратовна менен биргеликте, НТС менен биргеликте ачкандыктан бизде бул жерде эреже бар. Эгерде ким эрежени сыйлабаса, биз аны элдин алдын алып чыгып көргөзөбүз. Сыйласа да көргөзөбүз, сыйлабаса да көргөзөбүз. Рыскелди менен болгон ортобуздун мамиле бул бакы такыр бөлөк. Биз сырттан чыгып дос боло беребиз, бирок бул жакта эреже. Өткөнкү күнү Бегимай менен Даниэлге келгенде да Даниэл моундай СМС жазыптыр. Эми бул аялдардын СМСи десем болот да. Мен оюм боюнча Даниэлге мен болушум керек экен да. Бул жерде кечирип коюңуз, 20 участник болгондо ушунча миллион адам көрүп аткандан кийин, эгерде негиздөөчүлөр, алып баруучулар адилеттүүлүктү сүйлөсө, анда биз жолуктук долбоору өзүнүн максатына жетпейт. Ошондуктан бүгүн Рыскелди өзүн кандай алып жүрдү, эми буну сиздер чечесиздер. Мен өзүм биз жолуктук долбоордун эрежесин айттым. Анткени Рыскелдиге ушу менен 3-чү жолу талапкер келип атат. 3-чү жол биздин эфирден кетип атат. Бирок кандай болсо да биз эфирди алдыга карай улайбыз. Эфирди эгерде сиздер деле сыйлап келип ушул жакта отурасыздар да. Анан мен дагы аябай настроениямды бузду да, аябай эле слишком эле тогот поступ болуп калды. Не кылды десем, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Балдар тууралуу кичине кеп калалы. Балдар тууралуу эң биринчи мен айтып кетсем болобу, Анжелика айым, уруксат берсеңиз. Балдар тууралуу эң көп
кетсин деген добушка катышуучулардын арасынан Ырыскелдиге беришти. Биринчи орунда. Эмне себептен Өзүн-өзү кол чабат. Ырыскелдиге берилди? Анткени Ырыскелди чындыгын айтканда биз жолуктук долбооруна өтө жоопкерчиликсиз мамиле кылды. Аны бардыгыбыз күбөбүз. Өзүнүн жоопкерчиликсиз мамилеси үчүн бизге эле эмес, катышуучулардын арасында дагы балким жаккан жоксуз. Анткени биз жолуктук долбоору сиздин жашооңузда балким биринчи орунда турбай эле, балким 4-чү орунга түшүп кеткендей болду да. Ошон үчүн менин оюм, бул жеке оюм. Ошо сиз жоопкерчилигиңизди жоктун айынан ушундай сизге бардыгы ушундай каршы добуш берди го деп ойлоп жатам. Ассаламу алейкум. Жалпы биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү, ким добуш берди, эмне себептен Ырыскелди кетсин деди, аны бул жерден айта албайм. Анткени бардыгын эле мен бирдей көрчүм. Бирдей эле мамиле кылгым келет. Балким бул үйлөнбөйт, бул хайп үчүн келген, бул жөн эле олтурат, орундун бошотсун деген максатта ошондой добуштарга берген болуш керек. Ана сиз айткандай, Канат мырза, туура кээ бир учурларда эфирлерден калып кетип аттым. Эми кээ бир кичине көйгөйлөр менен артип жумушка байланыштуу кечип келген учурлар болду. Кечирим сурайм жалпы жамааттан, катышуучулардан, сиздерден. Азыркы убакта канчанчы орунда турат биз жолуктук долбоору сиз үчүн? Ар дайымкыдай эле биринчи орунда эле, анткени бул биз жолуктук долбооруна мен келип, дагы да болсо көп адамдар менен аралашканга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Жүрөктө калып кетет го дейм, анткени бул ар бир күнүбүз тарых го. Мына 3 ай, 4 айдын жүзү болот. 4 ай ушул жерде келип кадам таштап келгенибиз, бул өзүнчө бир тарых. Бул биз жолуктук долбоорунда алгачкы биринчи сезондо биз бардыгыбыз тарыхта ушул жерде калып кеттик деп ойлойм. Ырыскелди баарды түшүнүктүү болду. Эл тараза эл сынчек. Ырыскелди мырза 6 жолу биздин көрсөтүүбүзгө келе албай калган экен. Экинчи сезондук эле. Экинчи сезондо эле, биринчи сезондукун унуттук, артта калды да. Мен канча келбесем студияга, сиз ошончо келбептирсиз, бирок мен уруксат сурап кеткем алдын ала. Жок, мен сиз келбесеңиз мен толуктоп атам да сиздин ордуңузга. Ооба, мен кечирим сурайм, ошол маалда кечээ эфирлерде да айтылды. Бардык эфир кичине бардыгы бирдей тартылып калганга байланыштуу. Ошол маалда мен да кичине жумуш сапарыма байланыштуу келе албай калдым, ачыгын айтканда. Анан эми эфирдин эрежесин сыйлайм. Бул жерде канчадан катышуучу отурат. Жана ошондой эле сиздерди да сыйлайм, НТС жамаатын да сыйлайм. Ооба. Кемчилдик кетти. Кемчиликтин артына жоопкерчилик бар. Ошол жоопкерчиликти мойнума алып, мен өзүм деле макул болдум. Эгерде кетесиң десе, мен каршы эмесмин, анткени бирок кетким келбей эле атат. Ырыскелди, сизге суроо берейинчи мен. Бул долбоордо калуу негизи кажети барбы сизге? Оюнчук сымал болуп калгандай да сиз үчүн. Кыздар келсе да карабайсыз. Жок, мен биринчи сезондо мага бир эле талапкер келди. Андан кийин талапкерлер келип атат деп угуп калам. Бирок мен өзүм көрбөй эле ушу мен келгенде келбей калат да. Анткени сиз келбесеңиз, биз талапкерлерди үйүнө узатабыз. Ошон үчүн келишиңиз керек болчу биздин эфирге. Элестетсеңиз, сиз дагы келбей койсоңуз, талапкерлер дагы келсе, алардын деле жол киреси, убактысы кетип атат, көңүлү түшөт. Ал бул эмне болгон долбоор дейт да, бизге деген шек санап жатышат. Силер мени ойноп чакырып атасыңарбы? Ырыскелди деген силерге баары бербей, ушинтип кол шилтеп коюп, каласа келип, каласа кетиппи дегендей аябай жаман сөздөрдү угуп атышат азыр биздин редакторлор. Ошону айтып кой дешкен. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ооба, түшүнүп атам. Мен туура эмес, мен кечирим сурайм. Биз жолуктук долбоор НТС телеканалы менен биргеликте ар бир катышуучуга өзүнчө бир договорго кол койгондо биз бардыгына эрежени бирдей карайбыз. Ошондуктан Ырыскелди, биз жолуктук долбоорунун биринчи сезонунан бери катышуучу болуп келатабыз. Бүгүн 12-чи чыгарылыш. Эми биз жолуктук долбоорунун 12-чи чыгарылышында биз сиз менен эфирден биротоло
коштошобуз. Сизге төгөө таап берүүгө аябай аракеттерди көрдүк. Балким сырттан бактыңызды табаттырсыз. Эл адамы болгондон кийин, чармачылык адам болгондон кийин бир гана ийгиликтерди каалайбыз. Сизди түшүнгөн жубайыңыз болсун. Бирок көп катышуучулар жана көрөрмандар биз менен макул болбошу дагы мүмкүн. Балким добуш калтырабызбы дагы. Мен көрүүчүлөрдүн дагы ой пикирин сыйлаганга биз милдеттүүбүз. Ошондуктан Рыскелди мырза менен ушунча коштошконубуз туура. Бирок ушул 12-чи чыгарылышты көрүп атканда дагы балким Анжелика айым биздин Рыскелдини жакшы көргөн күйөрмандары эгерде көбүрөөк калсын деген добушун берсе, балким Рыскелди мырза келет же Рыскелди туура эле кетти десе, анда Рыскелди мырза туура эле кеткен болот. Кайрадан кайтып келбейт. Көрүүчүлөрдүн ой пикири керек бизге. Анда бардык чечимди биз көрүүчүлөргө калтырат экенбиз. Коштошобуз. Акыркы чыгарылыштарда эрежелер аябай көп бузулгандыктан биз Рыскелдини эфирден сыртка узатканбыз. Бирок ошол эле убакта элдин дагы добушу керек жана НТС телеканалы менен биргеликте дагы биздин жалпы негиздөөчү, биз жолуктук долбоор негиздөөчүлөр менен биргеликте чечебиз деп биз бардыгын ортого салганбыз. Бирок ошол убакта Рыскелди мырза 76% адамдар калсын десе, 24% адамдар кетсин деген. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта Рыскелди кайрадан конокто. Конокто дебейин, катышуучу. Кандайсыз Рыскелди мырза? Ассаламу алейкум. Мен кубанычтамын кайрадан ушул жерде өзүмдүн бактым үчүн күрөшүп олтуруп калганыма. Ошол убакта акыркы убакта эфирден кеткенден кийин анткени элдин колдоосу мотивация берди сизге же? Рахмат, жакшы суроо. Негизи мен колдоочуларыма аябай ыраазычылыгын билдирем. Мен мындай болот деп ойлогон эмесмин, чынын айтканда. Жана адамдын жүзү ысык болот го. Ансаңындай мен да НТС кайра кабыл алганына деле сүйүнүп атам. Биринчиден өзүм бактым үчүн күрөшөйүн деп. Биз жолуктук долбооруна болгон мындай кызыгыңыз канчалык деңгээлде көчөдү же мурдагыдай эле? Негизи биз жолуктукту мурдагыдай эле жакшы көрөбүз. Дагы деле жакшы көрөбүз. Биз жолуктук мен дайым эле айтып келем, сырттан деле көпчүлүк сураганда аябай жакшы долбоор, бунун келечеги бар. Анткени бул долбоор мен орозон күндө алдамай жокко. Тамаша. Бул долбоор негизи эки адамдын бактысы үчүн күрөшүп, эки адамды бактылуу кылган долбоор. Мен аябай сыйлайм. Буюрса, бул жактан көп адамдар бири-бирин табышып, бактылуу жаштар көп чыгат болуш керек деп ойлойм. Саламатсыздарбы катышуучулар, саламатсызбы Канат мырза. Bunun баарын биз күткөн эмеспиз чындыгында. Силер жакшы эле Рыскелдиге шанс бердиңиздер. Ал шансты колдонуп калабы, колдонуп калбайбы, бирок бүгүнкү кичине поведениясына мен дагы наразымын, ачыгын айтканда. Мен мисалы үчүн Канат байкенин калыстыгын сыйлайм. Досум деп эч качан бөлбөйт. Же мага бул жакыныраак деп бөлбөй, баардыгыбызды бир тегиз карап аткан качествосын мен өтө сыйлайм. Эми Рыскелдиге мен да чынын айтканда өткөндө ишенгем, Акмарал экөөбүздө да спор болгон, ошондо да мен аябай ишенген элем да, что ушу экинчи сезондо жоопкерчиликти мойнуна алат деген чоң ишеничим бар эле. Рыскелдини деле инсан катары сыйлайм. Бирок ачыгын айтканда азыркы көрүнүш чын эле көңүлдү түшүрүп койду. Эмне десем, өзү айткандай сырттан бактылуу болсун. Сырттан бактылуу болсун, туура. Өзүмдүн алып жүрүшүн туура эмес кабыл алам. Ушул характери үчүн мен Рыскелдини мындай Физиологдук долбоордун алпырат атайын силерге келдим. Өтө керектүү маалымат. Азыр жай келди, тоо ташка чыкканга, пробкада кыйналбаш үчүн дүйнө жүзүндөгү номер 1 компания Honda Atlas компаниянын японский мотоциклдери бизде экенин билесиздер. Honda Bike KG мотоциклдин түрү бар. 125 куб, 70 куб, 150 куб, 70 куб. Булардын бардыгы бензин жана чисто японский.
Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү ушундай сонун мотоциклдерди Эко Исламбанк аркылуу паспорт менен гана ала аласыздар. Ал эми мен сиздер үчүн катайт этип берейин. 2024-жылдагы биздин максатыбыз Honda Bike Cage ар бир үйдө турса экен дейбиз. Эгерде сизде акча жок болсо, только паспорт менен рассрочкага Эко Исламбанк аркылуу ала аласыздар. Ал эми биз жолуктук долбоорун кайра көрөбүз. Жакшы көрүп кете алган жокмун, ошондуктан өзүм талапкеримди күтөм деп баштан эле айттым. Эми Рыскелди Кандай болсо да Акмарал кечиресиз, келиңиздер, унуталы, бардыгы түшүнүктүү болду, Сиздердин оюңуздар деле толук кереги жок, эми коомчулукка биз болгону гана чагылдырып бергенге ниет кылабыз. Анткени Рыскелди мырза өчүрдейт, эч кандай өчпөйт бул жерде эчтеке. Баарды көргөзүш керек. Монча катышуучулардын арасында биз Рыскелдини да кечирип кое албайбыз. Анткени бул катышуучулардын арасынан да эртең бирөөсү чыгышы мүмкүн, характерин мен кете берейинчи деп монтип ордунан тура калып. Ошондуктан биздин бир гана максатыбыз бар. Эгерде сиз катышуучу болуп келсеңиз, биздин проекттин эрежесин сыйлаңыз жана өзүңүздүн бактыңызды табыш үчүн ушул жерде отуруңуз. Же болбосо сырттан табыңыз. Бирок ар дайым биз жакшы маанайда ушундай сонун креслолорду коюп, сонун условияларды коюп, убактыбызды арнап, ушулардын бактысы үчүн деп күн сайын эфирге чыгып жаткан убагыбыз. Жумасына 2 күн сайын эфирге чыгып жаткан убагыбыз. Келиңиздер анда. Маанайыбызды бузбай эфирди алдыга карай улайбыз. Максат мырза, куш келипсиз. Куш келдик, чоң рахмат. Кичине сиз дароо келгенде эле сиздин маанайыңызга да биз тип жакшы маанайда кирип келдик эле. Кичине ыңгайсыз учурлар болуп калды эми. Ошо чоң рахмат чакырып койгонуңарга. Келдик, кубанычтабыз. Ошол. Биз жолуктук долбооруна талапкер болуп экөөңүздөр тең келгенсиздер. Анан экөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар? Мына өзүңүздөр жөнүндө айтып бериңиздерчи. Биринчи СМСтер кандай болду? Инстаграм аркылуу болду? Мындай кенен Максат мырза, бүгүн сиздерди конок кылып чакырып атпайсызбы? Ошо келиңиздер болушунча. Сен айтып бересиңби? Биз бири-бирибизди талапкер болуп келгенде эле сразу ошол жактан эле көрдүк. Деген бул катышуучулар негизи айта беришет го, мисалы, талапкерлер келгендечи. Мен тиги адам эмес экен, мен сезе алгандай, сезген жокмун депчи. Ошондой нерсе действительно болот экен да. Себеби дегенде мен бир көргөндө эле мындай бири-бирибизге мындай бирөөнү окшоштурдукпу, же мындай аябай жылуу турат да. Же мындай бир жерден көргөндө болуп экөөбүз кечке сурадык, каяктан болосуң анан, каякта окудуң эле анан депчи. Анан ошентип атып эле бири-бирибизге билбейм, мындай бат эле убакыттын ичинде эле мындай жакын болуп калды да мындай. Анан дагы айта кетчү нерсе, ошо биринчи эле эфирден баштап эле биз экөө сүйлөшө баштаганбыз. Биринчи эфирден? Кайсы эфирден баштап? Эмнеге биринчи эфир эмес? Биринчи жолу. Жок, биринчи сезондон ооба. Кайсыл убактан баштап? Кайсыл жактан көрдүңүз сиз Алинаны? Мен көрөчү экинчи этаждан тиги Элнуржан кабинетинде болчубуз да. Кыздар кирип келди. Ичинде 3 кыз кирип келди. Анан Алина да бар экен. Мени карап эле сразу же жымыңдап эле баштады да. Күлүп элечи. Мен да жылмайып уже сразу эле билдим ошондо. Мага ушундай характерде кыз керек экен депчи. Мындай характери мындай дароо эле билинди да мага почему-то, билбейм. Андай кандай десем. Анан биринчи ошондон кийин эмеспи? Экинчи. Жок, биз сүйлөшпөдүкпү, сүйлөшкөн жокпуз. Саламатсыздарбы? Алина, сиз айтып коюңуз, балким Максат мырза унутуп атат окшойт, бирок ошол убакта жактыруу сезим болгон, ачыктап кетти да? Сизге болгон сезим башталган. Мен өзүм унутуп. Биз тиги жазышканбыз. Жок, мага подписка кылды да Инстаграмданчы. Все. Албай мени принимать этпей жүрдү көп убакыт. Анан кийин экинчи эфирге жакындап калганда ошондо мага взаимный подписка кылды. Анан ошондо экинчи эфирге келгенде эле биз ошо жок, жазышып жүрдүк. Биз жолугуп кала турбайбызбы дагы депчи. Асел менен эметип жүргөндө
жолугушуп жүргөндө сиз Алина менен да жазышып жүрүптүрсүз ошондо, э? Ооба, мен Ошон үчүн сиздин Аселге болгон сезимиңиз ачылбаптыр да демек. Ооба, сөздүн ачыгы ошондой болот да, мындай. Мына эми ачылып атат жомоктордун баары. Ондай болгон да. Тиги мен талапкер болуп келген катышуучу экөөбүз тиги жолугушууга чыктык. Чыгып жүргөндө эле мен ошондо эле Instagram менен Алина менен жазышып жүрчүмүн. Жазышып эле мен даже жанагы гипсофилы гүлдү алып берген гүлдү дагы Алинадан сурагам. Алина, короче, кандай гүл алсам болот? Кимге? Аселгеби? Алинанын биринчи дос катары сурапсыз да? Кандай гүл алсам болот же вообще биринчи мындай жолугушууга видео тартып каяка барсак болот дегенде. Ошо жолугуп жүргөндө полностью Алина билип атты баарын. Биз каяка барып, каяктан видео тартканыбызды. Ошол. Алина, сиз айтыңызчы. Демек сиз Максат мырзанын досу болуп эле Максат мырзанын жүрөгүн багындырып алыптырсыз да, э? Асел көрүп алып, ой, Алина да откан жокпу? Башындагы SMS-терди эстетип коюмдук. Айтыр. Мага жазды да эме депчи, Асел менен жолуккантам депчи, пландар эмне кылсам болот деп. Анан мен жөнөтүп баштадым. Мондай жакка баргыла, бул жакка баргыла депчи. Анан Анан эмне болуп сизде сезим ачылды Максат мырзага? Ошол убакта Асел менен Максат мырза тааныштыгы токтоду, эми жөнүндө таанышуу болчу да, Асел айым. Андан кийин сизге Максат мырзанын эмнеси жакты, эмне болуп сүйлөшүп кеттиңиздер? Мындай шашпай айтып бериңиздерчи, бүгүнкү эфир сиздер үчүн болсун. Мандыраш болуп атат эле. Неме? Эң биринчи ошо жазышканыбыз, короче, экинчи эфирде биз уже жолугушууну улантабызбы, таанышууну улантабызбы же токтотобузбу деген суроо пайда болду да. Дегенде Алина айтты, неме деп, если мен менен кандай намеренияда сүйлөшүп атасыз, если мен менен жакшы, серьезно сүйлөшүп атсаңыз, анда токтотушуңуз керек болот депчи. Если токтотпойм дагы кичине сүйлөшүп, анан если ал болбой калса, анан мен менен сүйлөшөм деп, если менин на вариант койсоңуз, анда мен ага каршымын. Мен дароо эле баш тартам деди. Дегенде мен сразу эле колумдан кой бергим келген жок, мен сразу айттым, мен токтотом депчи. Анан ошо баягы сөздөрүм бүт баары мындайча айтканда ошол үчүн болуп калды да. Токтотом дедим, бирок биз ошондой сонун видеолорду тартып, анан мен токтотуп салыш деле оңой болгон жок да. Асел менен, э? Анан кантип токтотом деп ошого мен аябай переживать этим, залдан ары бери басып, ары бери басам, тиякты карайм, биякты өлө ойлоном десем, Алина, болду эми ойлонбой эле коңузчу, эми токтотуп бериңизчи да. Оңойлого токтотуп койчу. Буйруганы болот эми деди. Дегенден мен айттым, же болбосо ошо эфирден эле мен деген мен Алинаны жакшы көрүп калдым деп эле айтайынбы деп бияктан сурадым да. Десем, жок, кандай болбой калат го. Балким эми эрежеге туура келбей калаттыр. Антпей эле просто эптеп ситуациядан чыгып кетели деди. Туура да, Ситуациядан чыктыңыздар, анан? Ситуациядан чыктык. Ошо акыркы эфирден андан кийин Алинанын сценарийи кетиптир да. Башынан баштап. Акыркы эфирден кийин мени күтүп туруптур. Сиз деген Чыңгызга келгенсиз да эле. Чыңгыз сизден сиз кантип чыктыңыз ситуациядан чынында? Сиз жардам бердиңизби? Чыңгыз менен. Биздики деген аралык алыс болуп калган, негизи. Сиз талапкер болуп келгенден эле сиз келдиңизби? Кимиңиздер биринчи? Экөөбүз биргебиз. Бир эфирге келип, экинчи эфирде бир болуп калып атпайбы биздики? Көрдүңүздөрбү мына судьба? Анан ошо тиги мен силердин эфириңер качан болот экен, силерди чакырдыбы? Мен уже Элнур эже чакырып койгон да. Мен ойлоп атам, Алинанын дагы биз менен эле чогуу болуп калса экен эфири депчи. Анан именно ошол күнү мени да чакырды, экөөбүздүн эфирибиз чогуу болот экен деп атпайбы. Анан өлө сүйүнүп алгансың го ошо жерде. Да ну депчи. Чыңгыз менен эки жолго түшкөндө кандай сүйүнүп калды сизге? Мен историяларга
историяларга келген подаркаларды салып аттым да менчи. Бирок Чыңгыздан келген жок да, алар сиңдиме келген подаркалар да. Жооп берип коет неме деп, Чыңгыз түнөттү, мен кечиктимби депчи. Максат мырза, дароо эле. Анан сиз эмне деп жооп берип аттыңыз? Мен чын эле айтып аттым. Сиңдимдики деп. Жок, жалат болбоңуз деп. Бүт баарын эле ачыктап эле айтып берип атты полностью неме деп. Мен деген эң биринчи Алина эфирде болгондо улам сайын жазып аттым эфирденчи. Кандайсыңар? Дагы бир кыз бар эмес беле талапкер болуп келген. Ошо экөө кирген да чогуу. Силердики кандай болду? Деп мындай билип алыш керек болот дем. Алинаныкын эптепчи, таанышуу токтоду же уланып атабы депчи. Дегенден кийин ошондо вообще жаза элек болчумун. Эфирден эле жазгам да. Алина айтты неме деп. Тиги кандай сен Алина кандай таанышуу болуп атабы десем жаман деди. Десем оппана дедим да. Дегенден тиги мага личкама жазсаңыз айтып берем деди. Ошондон кийин эле бүттү. Ошон сразу ошон моментти колдон кетирген жокмун. Личкасына кирдим да экөөбүз кечке сүйлөштүк анан. Биздики токтоду, давно эле ошол жактан токтоп калды. Деди, сиздики кандай? Биздики пока что уланып атат. Десем токтото эле койбойсузбу деген жок, а? Сыр билгизген жок. Сыр билгизген жок пока. Намектор кетип атат го магачы. Бирок жардам берген турбайсызбы, эчтеке болбойт деп токтото эле кой депчи. Бирок башында өлө намектор менен кете баштады го сөздөрүбүзчү. Ошентип эле арадан уже 5 ай өтүп кетиптир сүйлөшүп атканыбызга, билинбей эле. Ата-энем менен тааныштырдым. Тойду негизи жазында деп атканбыз. Сүйлөшүп күзгө жылдыралы дедик. Буюрса күзүндө той эми. Алина сизге өзгөчө эмне сапаттары менен баалап алды сизди? Өзүнө тартып алды, тартты мисалы Алинаны өзгөчө. Неме мага аябай ишенет. Өлө колдоп турат да. Ошонусу мага өлө жаккан. Эң башында эле тиги если мени вариант катары көрсөңүз, анда мен каршымын. Мен ортомчу болгум келбейт дегенде, мен айттым, мен сени ортомчу кылбайм дегенде, мен сизге ишенем деген сөзүндө эле ошондо эле ояка тийди да ананчы. Ошондон кийин эле мен да ошондон кийин тартыла баштадым. Анан ошентип билбейм, биздин таанышуубуз аябай эле кызыктуу өттү да мындай. Негизи немеден экен? Баары жаратканга ыраазычылык айтабыз, анан кийин эле экинчи ушу биз жолуктук а. Сиздер себепкер болдуңуздар. Ушу бирок бир да жолу Инстаграмда ыраазычылык айткан жоксуздар го. Биз жолуктук долбоор себепчи болду. Жок, биз башында сториске салып жүрдүк. Биз жолуктук отметка кылып, көрбөй калыптырбыз анда. Бизе кол чаап коелу. Караңыздарчы, кандай гана бактылуулуктарга себеп болуп келет биз жолуктук долбооручу. Биз сурашсак болобу? Саламатсыңарбы? Аябай сонун жарашып атасыңар, бирок менде бир суроо бар да. Сиз жана тарелка сындырам дегенде ошол шылтоо кылып эме токтотоюн деп айттыңызбы ошондо или чын эле мындай тарелка сындырасызбы? Ошону айтып кетсеңиз. Мен тарелканы сүйлөшүп жүргөндөн бери көп эле тарелка сынды окшойт да, шыпырып мен сындырган сайын шыпырып алып коет да койсоң. Сумка атайын тарелка ала келем деп койсуз мындай. Ашылып атам. Неме? Эми ал мындай эле тамаша чын аралаш эле сөздөр болчу негизи. Түшүндүк биз деле аны. Элдер деле баары эле түшүндү. Башында кыжалат болуп атканбыз, кийинчерээк элдер түшүнүп комментарийлерден да окудук. Жок, бул жөн эле айтылган сөз экен дегенде анан ошондо анан кичине биз дагы көп ойлонбой калдык да. Атак башында аябай. Эфир чыкпычакты кыжалат болуп, тияка бияка басып азыр бүткүл эл көрөт азыр эмне деп айтат, мен да ана псих деп айтат го деп өлө сарсынып жүрдүм. Максат, Алина, сиздерди көп эле көрүп атабыз, соц тармактарда чыгып каласыңар, көздү сүйүндүрүп, ушу көптөн бери ушу Канат мырзалардан суранайын деп жүрдүм эле да, ушу Алина менен Максаттын отношениясы мага аябай интересно болуп атат, чакырып койбойсуздарбы деп, бирок мына бүгүн келип калыптырсыздар. Мен сиздерге суроом деле жок, бир гана каалоо тилегим. Бири-бириңерди чын эле толуктап турасыңар. Нике кайып дейт го, ошо силерде болгон окшойт. Келечегиңер кең, бактылуу бир биз жолуктуктан таанышкан булар деп сыймыктанган үй бүлөлөрдөн болуңуздар. Чоң рахмат.
кандайсыңар? Максат, Алина. Негизи Канат байке, Алина келгенде эле мына Рыскелди менен көйгөй болуп эт да. Биринчи келгенде Чыңгыз менен урушкан болчу. Чыңгыз менен Рыскелди урушка кеткен болчу. Эми кайра келсе бүгүн чыгып кетип. Ушундай ыңгайсыз учурлар болуп жатат Алина келгенде эле. Анан Максатка дагы бир суроом бар эле. Максат ошол күнү мисалы Асель менен тааныштыкты токтоткон күнү ошол жана идиш аякты сындырамды айткан элеңер бар. Анан эртеси күнү бир талапкер келгенде мен дагы суроо берип койгом да. Силер деген мына жиниңер келгенде идиш сындырбайсыңарбы дегенде мага жазган экен да Максатчы. Сен мен артынан сүйлөп коюп турсуң, аны сүйлөө деген сыяктуу мындай жазган экен мага. Ошон үчүн мага таарынычың жокпу деп айтайын дегем, анткени деген мындай мен антип артынан сүйлөгөн эмесмин да, болгон эле мындай кызык эле сен жени келгенде кандай экен деп талапкерлерге суроо берген болчумун да, ошон үчүн менде таарынычың же мындай ошол убакта таарынгам дебесизби? Ошол убакта жооп бере калдым эле. Жок, таарынычым деле жок, жолдош, баарыңарды эфирден көрүп турам. Баарыңар мыктысыңар. Деме, ал кезде просто эфир чыккычакты өлө кыжалат болуп, анан кийин башында кичине негативный комментарийлер кеткенде ошо бир аз ойлонуп жүрдүк да. Анан кийин эфир болгондон кийин уже ал унутулуп калсын деген эле ой болчу анан. А так таарынычым деле жок, баары сонун. Ошо бактылуу болобу? Аябай жарашасыңар, кол кармашканыңар үзүлбөсүн. Чоң рахмат. Экөөңүздөрдүн ата энеңиздер билди да мамилеңиздерди мен коомчулукка чыгып аткандан кийин, Алинанын бир туугандары менен таанышкан учур болдубу? Мен тааныштыра элекмин. Орозо бүткөндөн кийин тааныштырайын деп аткам үйдөгүлөр мененчи. Максат мырза тааныштырдыбы? Тааныштырды. Демек, бул дагы үйлөнөм деген бир белгилердин бири экен. Анткени мырза эгерде бир кызды жактырып кала турган болсо, сөзсүз түрдө туугандары менен, достору менен тааныштырганга аракет кылат да. Той эмне себептен күзүндө? Азыр мисалы аябай эле кеч эмеспи? Мисалы мамилеңиздер аябай эле сонунуланып атат. Анан көп деле сүйлөшкөнгө болбойт го дейм да. Бизде мына акыркы чыгарылыштарда көрсөңүздөр керек, Ислам менен Айзира дароо бири-биринин адамы экенин түшүндү да, дароо үйлөнүштү да. Мисалы бизге да 4-5 ай болуп кетет экен да күзгө чейин. Биз негизи жазга чейин эле дегенбиз. Жок, жазында эле үйлөнөбүз дегенбиз. Анан Алина экөөбүз эле сүйлөшүп эле күзүндө эле кылалы. Бардыгы мол убакыт. Тойдун сезону го негизичи. Анан ошол убакта эле деп сүйлөшүп чечип койдук. Эмне себептен бизге кайрылган жоксуздар? Анткени НТС телеканал менен биз жолуктук долбоору биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып катышуучулардын тоюн өткөрүп жатабыз да бияктанчы. Катышуучулардан бир сом акча албай. Анткени сиздер кайрылганыңыздарда балким биз ушул студияда сонун кылып той береттербиз. Балким дагы да жакшы сүйлөшүп көрөттүрсүздөр. Күзгө чейин жакыныраак кылып, кандай дейсиздер? Андай деле негизи ой болгон деле эмес, себеби дегенде биз катышуучу болуп келген эмеспиз да. Если катышуучу болсок анда биз баары биз жолуктук долбоорунун талапкери болуп уже катышуучудай эле болуп калдыңыздар, бүгүн мына конокто отурасыздар. Ооба, бүгүн чөтө өзүнчө сонун атмосфера болот го. Кенен отуруп, кенен сүйлөп атабыз го. Башында сүрдөп, толкунданып. Ошо анан тиги ошо үйдөгүлөр менен тааныштырып атканда, Алина момутуп переживать этип атат кайра. Кимдер менен тааныштырдыңыз үйдөгүлөр? Мен тиги мамам менен карындашым менен тааныштырдым да. Экөөбүз башында барып күтүп отурдук, мама менен карындашымдычы. Биринчи барыпчы. Качан келет деп момут эле толкунуп аткан бир маалда. Келтат десем. Өлө ордунан тура калып атпайбы? Ордунан тура калып эле анан тамаша десем, деп өлө. Кыргызстан силерге да мындай келет депчи. Ошондо мен да шылдыңдайм деп тамашалап эле. Мындай мүнөзү билбейм, мүнөзү мындай аябай жагат да мага. Бирок бир көк беттиги бар, бир көк бетти кармаса. Негизи тырышасың жана. Негизи апаларга эң биз мырзалардын коркконубуз апабызга жакса экен деп, мына апабыздын көзүн карап турабыз да. Анан апаңызга жактыбы негизи Алина, чындап айта келгенде? Же кийин көрөбүз, эми азырынча белгисиз деп койду апаңыз? Жок, андай болгон жок. Бул деген негизи экинчи эфир чыкканда эле, мен үйгө барганда эле билбейм, эмнегедир мамам айтты да, Максат, Алина деген кыз жакшы кыз экен. Сага ушундай кыздар керек примерно деп мамам өзү айтып атпайбы, мен таң калып эле. Ал убакта мен акырын уже сүйлөшүп баштагам Алина мененчи. Хорошо. Мен тиги деп эле ичимен өтүп койдум, аракет кылайын эми депчи. Анан десем, тиги карындашым да айтат, Алина деген кызды көрдүңүзбү байке дейт. Эмне болду десем, өлө сонун характер, мощный экен прям. Өлө айтып берет атпайбы.
тааныштыңарбы дейт. Ооба тааныштык, биз еще эфирде канча күттүк чогуу деп коем. Ошо башында анан кийин таанышып бүткөндөн кийин мама айтты, жакшы экен, аябай жакшы кыз экен деп. Мама дароо эле жакты сразу элечи. Ошо менин сөзүмдү эмес, мамам уже Алинанын сөзүн сүйлөй баштады да. Сен көп минтпе, сен көп тигинтпе депчи. Ошо. Бирок мама деле менин сөзүмдү сүйлөп турат иногда. Мама деле кайненеңизби? Сен Алина, сиз каяктан болот элеңиз? Мен Нарындан болом. Сизчи? Көлдөн. Анан өзүңүздүн мисалы Максат мырзаны канчалык деңгээлде таанып билип алдыңыз? Мүнөздөрүн билдиңизби? Урушуп кеткен убакта кандай болуп атты? Сизди көкпет деп атат. Канча күн көкпет дегиңиз кармады? Экөөбүз урушканда көп деле урушпайбыз. Неде урушасыздар? Барчынарды эле, ошо менен эле. Жок, экөөбүз урушпайбыз чынында, көп делечи. Кээде эле болуп кетет да. Түшүнбөстүк болупчу ортодо. Түшүнбөстүк болгондо ким биринчи кечирим сурап атат? Кимибизден күнөө кетсе ошону сурайбыз. Адилеттүүлүккөндө бул жерде. Менден кетсе мен сурайм. Максаттан кетсе Максат өзү сурайт. Максат мырза сүйлөсүнчү. Эң эле көп эле айта берет, мен урушкум келбейт депчи. Мен тиги жан деп сүйлөйт да. Мен Максат байке деп айткандан уялып эле жан деген өтүп алганмы билбейм. Жан, мен урушкум келбейт. Сиз мен урушкум келбейт, мен айтып коеюн депчи. Кээде ушундай болуп кетет бизде деле мындай. Чарт-чурт. Чарт-чурт болгондо кээде бирибиз түшүнбөй кеткенде бир эле сөз айтып кой, бары уктачы депчи. Уктачы деп коесуз, болду, Десем, уктабайм деп анан баштайт. Эркелеп кайра. Мен суроо берип койсом болобу? Келиңиз. Менде мындай суроо болуп атат да, силер ушул жана эфир бүткөндөн кийин эле сразу сүрөттөрүңөрдү элге жарыяладыңарбы же бир чечимге келип анан болду уже бири-бирибиздин адамыбыз экенбиз деп анан элге чыгардыңарбы? Потому что кийин эгер урушуп кетсеңер, эми бул видео калып калат да кийинчи, анан бул кызга эме болуп калат. Ошон үчүн жакшы ойлонуп анан чыктыңарбы элдин алдына деген суроо болуп атат. Биз 27 ноябрдан чыктык го, акыркы эфир болгондон кийин. Биз бир ай жолугуп жүрдүк, бирок сүрөттөрүбүздү эч жака чыгарган жокпуз. Анан бир айдан кийин анан сүйлөшүп чыгардык. Бирок ошону чыгарышта кыйын болду да. Эл эмне дейт? Максат мырза, демек сиздин аракетиңиз дагы да болсо алсырап жаткандай сезилип атат. Анткени жарым жыл болуптур уже кыз жигит болуп сүйлөшкөнүңүздөргө. Сиз анан биз күзүндө үйлөнөлү десеңиз, кыз ооба дейт да, жок мен азыр ал дебейт да. Кыз кылыгы менен болот да. Биз ойлоп атам, Алина дагы өзүнүн адамын тапкан сезилип атат. Сиз да өзүңүздүн адамыңызды таптырсыз. Убакыт созуп кереги жок го деп атам. Билбейм, чечилген, главное чечишип койдук биз. Күзүндө деп эле десем, Алина дагы иши макул болдук да эки тарап. Негизи жигит чечиш керек да аны. Жигит чечиш керек, аны кыз айтыш керек да. Мен чечип койгом даже. А сиз биз чечтик деп атпайсызбы? Мен чечтим, бирок макул болду да. Ошол сиз күз аябай алыс болуп калбайбы деп атам дейм. Мен көз тийип кетпесин деп атам, анткени коомчулукта жаштарга да көз аябай бат тийип атат да. Бизде акыркыда жаштарыбыз эки жолго түштү, бирок үйлөнгөндөр үйлөндү. Бирок ушундай коомчулуктун алдына жүргөнгө мындай көз тийүүдө аябай батыраак болот да. Анан сиздерде эми мурда мындай жөнөкөй адам болсоңуздар, айланаңыздарда бир-эки адам бири-бириңиздер үчүн мындай ортого түшүп уруштурушу мүмкүн. Азыр эми ар кандай адамдар комментарий аркылуу айтышы мүмкүн. Максат мырзанын мурда жашоосун мондой болчу деп мурда сүйгөн кызыңыз жазышы мүмкүн, эме чалышы мүмкүн, Алинаныкы жазышы мүмкүн. Ошондуктан ошонун баарын тейлеп туруп, нике шакекти колго салып, балким эртелетесиздер деген жакшы ниеттүү болуп атам да мен. Ой, ниетиңиз үчүн чоң рахмат. Кудай буйрса, аракет кылабыз. Чейин деле деп койбойсуң. Анда бир суроо берип кетейинби? Ошо буйруса тойду атпайсыңар күзүндөчү? Ошо тоюңарга ошо биз жолуктуктун катышуучуларынан чакырасыңарбы? Мен ошону ойлонуп көрбөйм, чакырабызбы ошо? Эч кимиңерди деле жакшы көрбөйт беле. Баарыбыз толбосок да, хотя бы арабыз. Аселди чакырып кой деп койсуңар. Билбейм, ага чейин да ойлонолчу. Мен негизи мындай
эфирден чыгып кеткенден кийин да эч ким менен жазышып, эч ким менен өтүп аябай адилеттүү экен. жүргөн жокмун да почему-то. Максат мырза. Чакыргандан коркуп атат жадагыз. Эми негизи бирок эшик ачык, баарыңар чогулуп эле келем. Бирок чакырбайм деп койсун. Жок, мен мисалы эч ким менен сүйлөшпөгөндөн кийин чакыргандан кийин да балким келбей деле коюшу мүмкүн. Жок, мына суранып атат да, чакырасызбы деп. Айым айтып атат, демек Айманы чакырышыңыз керек да. Ооба, сөзсүз. А башкалар суранган жок, башкалар чакырбаңыз. Ооба, жок, эсли келем десеңер негизи бир столик болот экен, как раз Кудай буйрса. Тосуп алган даярсыз, чакырууга жибересиз. Саламатсыздарбы? Максат кандай жакшы иштер, денсаулыктар. Максат кичине чечкиндүү бол, эртерээк. Ким аты ким эле? Алина беле? Алинаны эртерээк жазда деген турбайсың негизи. Жазда болсо, жазда күздө дебем, сен эме оюңду алмаштырып атпайсың, күздө депчи. Ооба, биринчи жазда. Жазда дедиң, анан жазда колдон келсе. Жазда келем дедиң эле, күздө келем дедиң эле болчу. Жазда эле үйлөн. Себеби муну айтып аткан себеби ортодо ар кандай нерсе болуп кетет. Ким биз Назира менен исламды көрдүң да, эфирди көрүп атпайсың. Ошондой болуп балким ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Ошол себептен эртерээк кичине чечкиндүү болуп, аракет кылып эртерээк үйлөн. Анан бияктан биз жолуктан Канат мырза айтпадыбы, тоюңарды өткөрүп беребиз деп. Ушу шансты колдонуп калып, аракет кылып, анан баарыбызды тойго чыгыр. Сен чечкиндүү болушуң керек да кичине. Максат. Хорошо, рахмат. Мен да айтып коеюн, калат элек Алина, Азамат бактылуу болууга. Бизди чакырбасаңар деле тоюңарга биз таарынбайбыз. Азамат, сен тарелка сындырганың. Максат, башына телефон. Сүйлөй бериңиз, сиз уже болбойт баш. Эчтеке болбойт. Реалити шоуда эми башына. Биз тоюңарга чакырбасаңар деле биз таарынбайбыз. Максат, сен тарелка сындырганыңды тутосуң деп эми ишенебиз. Рахмат, ишенгиле. Анан Максат мырза, Алинаны канчалык деңгээлде жакшы көрө аласыз? Балким коомчулукта биздин көзүбүзчө Алинанын көзүнө карап бир жакшы сөзүңүздү арнай аласызбы? Неме, ушундан пайдаланып бир мамдай болгон да башында. Негизи мен талапкер болуп келген катышуучуга ырды айткандан мурун эле мен тияктан Алинага окуп бергем. Ойлоп көрсөм ошондо эле ыр эсин тааптыр да. Эми ошол ырды өз ээсине жакшылап бир чын жүрөктөн айтып коюуга мүмкүнчүлүк бересиздер да. Албетте. Ошол ырыңызды айтып, анан сөзүңүздү да айтып коесуз, ыр менен токтоп калбай. Ооба, албетте. Сен кааласаң, жамгыр жаасын, жан төксүн. Жан алдында кол чатырсыз өтмөксүң. Айкалыштырып ажарыңды климатка, арулугуңду абарайы көрсөтсүн. Менимче гүл бергенге кереги жок себептин. Өзүң болдуң ханышасы белектин. Мындан ары сени ким деп сурашса, жүрөгүмдүн демөөрчүсү демекмин. Сүйүү кенен амахабаттын ичи кең. Өзүң болдуң мен издеген кичинем. Гүлүм менен сен тарапка баш багып, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Баракелде. Мен сени сүйөм. Биз жолуктук долбоору бир гана катышуучулардын бактылуу болушуна себеп болбой, биз ушуга окшогон талапкерлердин да бактылуу болушуна себеп болдук.
сени чын жүрөктөн сүйөм, жакшы көрөм. Ар дайым сени урматтайм, аярлайм, сыйлайм, барктайм. Жана да ар убакта сени бактылуу кылууга умтулам. Мен сени сүйөм. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен деп биз күн сайын болбосо да жумасына 2 жолу сиздер менен эфирден көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоорунда эми биз мурда келген талапкерлерден катышуучу болуп, эгерде сиздер кимди көбүрөөк шайласаңыздар, ошол айымды мырзаны чакырабыз. Жана биз жолуктук долбоорунун 2 сезонуна жаңы катышуучу болуп келем дегендер болсо да азырынча бизде орундуктар бар. Бирок өзүңүздөр билесиздер, катышуучулар көп болуп жаткандыктан сиздер дагы мындай өзүңүздөр жөнүндө кененирээк маалымат айтып, НТС телеканалынын редакциясына толук түрдө кайрылып кеткенге аракет кылыңыздар. Анткени эмки жумалар менен биз жаңы катышуучулар менен сиздер менен кайрадан көрүшөбүз деген жакшы ниеттебиз. Ал эми Максат мырза, Алина, сиздер биз талапкер эле болуп келгенбиз, биз катышуучу эмеспиз да, биз жолук долбоор үчүн мындай элебиз да деп эч качан эсептебеңиздер. Ар дайым биз сиздерди катышуучулар катары жакын кабыл алабыз. Ал эми той күзүндө дегениңиз бизге жаккан жок, калганы баары жакты да. Ошондуктан сиз канчалык деңгээлде эртелетип биз менен балким байланышсаңыз, балким биз колдон келишинче Алинаны ушул студиябыздан НТС телеканалы менен биргеликте узатабыз. Эгерде сиз тойду эртелетсеңиз, Максат менен Алинага бир гана жакшы каалоо тилектерди айтып, батаңыздарды берип кетиңиздер. Балким эмки той, келе жаткан той Максат менен Алинаныкы деп жакшы ниет кылып коелу, келиңиздер. Ал эми башында кандайдыр бир эмоция калдырып, кандайдыр бир ашыкча сүйлөп кое турган болсо кечирим сурайбыз. Анткени НТС телеканалы биз жолуктук долбоорунун эрежеси ушундай. Рыскелди мырза да балким өзүнүн эмоциясына салып көп нерсени айтып алды. Бирок кандай болсо дагы биз ошол нерсени сиздерге чагылдырып бергенге туура келет. Анткени ушунча катышуучунун жоопкерчилиги болгондон кийин баардыгына биз бирдей караганга аракет кылабыз. Эми Рыскелди мындан ары эфирде катышпайм деп өзү чечип кетти. Биз аны эч кандай кыйнап алып келе албайбыз. Бирок НТС телеканалы менен биргеликте кабарлашып сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Кийинки жумада жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Максат, Алина, эфирден узатпайбыз, бирок эфирден үйлөндүрүп аны узатабыз иншалла.